Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн тема малина өстүрүү боюнча сиздерге маалымат беребиз. Малина бул көп жылдык бадал өсүмдүк болуп эсептелет. Малина эки түргө бөлүнөт, жапайы жана экме түрү болуп. Экме түрү дагы эки түргө бөлүнөт, 1 жылдык жана 2 жылдык бутактан мөмө берүүчү. Бул ремонтант жана жөнөкөй сорту. Бүгүн биз сиздерге бир канча малина сорттору боюнча маалымат беребиз. Дүйнөдө 3000ден ашык малинанын сорттору бар. Мына ошол кайсы сорттор, бизге кайсы ылайыктуу. Бүгүн сиздерге ушул боюнча маалымат беребиз. Азыр Кыргызстанда мына ушул сорттор өстүрүлүп атат. Же жаңыдан Европадан, же Россиядан алып келинип атат. Белый столка өстүрүлөт, Красная Москва бар, Полька, Палана, Садира булар азыр Кыргызстанда өстүрүлүп атат. Паямат, Мапема, Маравелла булар жаңы келген сорттор, азыр мына ушул сортторду өстүрүп атышат. Зюгана, Соколица, Радиова, Имара, Атлант, Геракл бар мындан Пшехиба эми келатат. Ошондой эле Красная Шапочка деген малина Кыргызстанда өстүрүлө баштады. Малинадан бак жаратууда эң биринчи мына ушуларга көңүл буруш керек. Бул жерде географиялык шарты, сөзсүз түрдө климатты эске алышыбыз керек болот. Климат кандай болуш керек? Өтө ысык болсо дагы күн көтөрүп кетиши мүмкүн. Күнгө күйүп калышы мүмкүн. Өтө муздак жерде, нарында, чоңал айда, эгер көнбөй турган болсо, шарт түзбөсө, анда суу туруп кетиши ыктымал. Мына ушул географиялык шарты эң биринчи маанилүү. Андан кийин жерди даярдоо. Бул экинчи бөлүк. Жерди биз кантип даярдашыбыз керек? Малина бул күрдүү жерде, семиз топурактуу, аба жеңил алмашкан жерде жакшы болот. Мына ушул жерди даярдоодо биз сидерат жасашыбыз керек. Кырк төгүшүбүз керек. Кырк төгө турган болсок, бир жерге арык семизине жараша, жердин анализине жараша. Бул жерге 60 тоннадан 120 тоннага чейин кырк төксөк болот. 1 гектар жерге. Азыктайды. Бул жерде андан тышкары калий, кальций, азот, мына ушуларды дагы кошумча минералдык азыктарды беришибиз керек. Андан кийин сугаруу. Малинаны билесиздер, малина сууну өтө жакшы көрөт. Ушунчалык сууну жакшы көрөт. Сууну жердин катмарына жараша берүү тандабак. Эгер жериңиз уклондуу, таштуу болсо, анда тез-тез сугаруу. Эгер жери чополуу, топурактуу, оор топуракта болсо, азыраак. Ошол 1 жылдык суу берүү системасын иштеп чыгышыңыз керек. Бул жерде тамчылатып сугарылабы же арыктан сугарылабы? Мына ушул нерсени чечип алышыңыз керек. Төртүнчү, жана айтып кеттик, азыктандыруу. Сиз жерди даярдап, малинаны тигип алгандан кийин жылыга берилүүчү азык зат. Жана айтып кеттик, макро, микро элементтерди беришибиз керек болот. Көчөттөрдү коргоо. Эгер сиз малина тигүүдө агротехниканы туура эмес колдоно турган болсоңуз, анда көчөттөрдүн оорушу болот. Же болсо көчөттөрдү коргоодо зыянкечтерден зыян көрөт. Зыянкечтерден шиш тумшук, ошондой эле клеш, жөргөмүш кенеси. Мына ушулар комуз, мына ушулар көчөттөрдү жеп коет. Мына ошого каршы агротехниканы жүргүзүшүбүз керек болот. Тигүү схемасы кандай болуш керек? Тигүү схемасы бул сиздин малинаны тергениңизге жараша, климатка жараша болот. Эгер сиз машина аркылуу тердире турган болсоңуз, чоң аянтка тиккен болсоңуз, анда машина тигет. Бул өзүнчө стандарт. 2 метрден 4 метрге чейин аралыкта тигилет. Тигүү схемасында биздин стандарт 1,20, 1,30. Көчөттөрдүн катары 40 сантиметрден тигилет. Мына ушул нерсе эң маанилүү нерсе. 1 метр жерде 10дон 20га чейин малина болуш керек. Бул стандарт. Андан кийин терим. Малинаны тергенден кийин кайда сатуу керек? Эң биринчи сиз малинаны тигерден мурда
сиз сатуу базарын аныкталышыңыз керек. Сиз ички базарга сатасызбы же сырткы базарга сатасызбы? Мына ошого жараша сорт тандоо жүргүзүлүшү маанилүү. Сиз алыс, узак базарга сата турган болсоңуз, муну сиз малинанын катуу боло турган мөмөлүнөн тигишиңиз керек. Андан кийин кызмат көрсөтүү, малинаны терүү. Мына ушул нерсе маанилүү. Эгер сиздин малинаңыз аз боло турган болсо, кызмат көрсөткөн адамдардын алган айлыгынан жакпай калат. Ошондуктан мына ушул маанилүү. Кызмат көрсөткөн адам бекер иштебейт, ал акча алат. Ошон үчүн анын акчасын дагы эсептеп чыгып беришиңиз керек. Сиз малинаны тердирдиңиз, алдан сизге киреше түшпөсө, анда болбойт. Ошол нерсени эске алышыбыз керек. Отоо. Малинаны билесиздер, ичинде от басып кеткен учур көп кездешет. Малинанын тынбай агротехникасын жүргүзүп турушу керек. Андан сырткары кырк менен бул жерге от өчүртөр келет. Же суу менен келет. Мына ушул нерсеге маани беришибиз керек. Суугаруу системасында тамчылатып суугаруу системасы болсо, бул жерге от өчүрүп баспайт. Же шамал менен, же болсо суу менен азыраак от өчүрүп келет. Бул дагы маанилүү тема болуп саналат малина өстүрүүдө. Акыркы темабыз 10-чу сатуу же кайра иштетүү. Жана айтып кеттик, малинаны өстүргөндөн кийин кайда сатабыз деген суроого жооп табышыңыз керек. Сиз малинаны жакынкы же алыскы базарга сатышыңыз керек. Антпесеңиз бул малина өтө тез бузула турган мөмө болуп эсептелет. Бүгүн тердиңиз, эртең сатпасаңыз, жайдын ысык күндөрүндө бул ачып кетиши мүмкүн. Ошондуктан кайра иштетүү. Өтпөй калган малинаңызды сиз варенье жабышыңыз керек. Же жем жасашыңыз керек болот. Малина тигүү схемасына өтө турган болсок, 10 сотык жерге канча малина кетет? Эгерде 1,20-0,4 аралыкта тиге турган болсок, анда 2080 төп малина кетет. Эгерде орто аралыкта түзө турган болсок, 1,5-0,4 сантиметрден тиге турган болсок, анда малина 10 сотыкка 16.060 төп малина кетет. Эгерде арасын алыстатып 2 метр кыла турган болсок, 2-ге 0,5 метр аралыкта тиге турган болсок малинаны, анда 1000 штук малина кетет. Көңүлүңүздөрдү малинага бурабыз. Азыр Кыргызстанда эң кымбат малиналардын бири Маравилла. Жаңы келген үчүн азыр өтө кымбат. Малина азыр ушул күндө Польшадан 150 сомду түзүп атат. Мынакей, малинаны эгер 10 сотукка малина тигемин дей турган болсоңуздар, Маравилла сорту 10 сотук жерде 1-2 аралыкта, мына биринчи жакын тыгыз аралыкта тиге турган болсоңуздар, анда 2080 көчөт 312 000 акчаны түзөт. Эгерде 1,5 метр аралыкта тиге турган болсоңуздар, анда 1660 көчөт 249 000 сомду түзөт. Арасын алыстатып 2 метрден тиге турган болсоңуздар, 150 сомдон көчөт алсаңыз, анда 1000 штук малина 150 000 сомду түзөт. Эми Полька арзаныраак, азыр 60 сом, 70 сом тегереги болуп атат. Биз 60 сомдон эсептеп атабыз. 60 сомдон ала турган болсок, 10 соткага мына ушул аралыкта тиге турган болсоңуздар, 2080 штук көчөт 124 800 түзөт. Эгерде 1,5 метр аралыкта мынанда тиге турган болсоңуздар, ушул размерде тиге турган болсоңуздар, анда 99 600 сомду түзөт. Эгерде арасын алыстатып 2 метр аралыкта тиге турган болсоңуздар, анда 1000 көчөт 60 000 сом түзөт. Өзүбүздүн жергиликтүү Красный Москва, Белостволка, жана башка Геракл өзүбүздөн ала турган болсоңуздар, 30 сомдон эсептей турган болсок, орто эсеп менен, анда мына ушул размерде 62 400 сомду көчөт аласыз. Эгерде бул размерде, орто размерде боло турган болсо 49 800, арасын алыстата турган болсоңуз 2 метрлик, анда бул 30 000 акчаны түзөт. Мына туугандар,
Бул жерде эмне айырмасы бар? Эгерде биз мынабул аралыкта теге турган болсок, анда бизге агротехниканы көбүрөөк колдонууга туура келет. Ошону менен бирге ушул аралыкта биз малинадан 10 сотық жерден 2 тоннаға чейин жакшы карасак, малина ала алабыз. 2 тонна. 2 тонна малина. Эгерде 100 сомдон боло турган болсо, 2 тонна малинаңыз эсептеп чыгарыңыздар. 100 сом деп жазып коелу. Эгерде мына аралыкта алат тиге турган болсоңуз, анда сиз бул жерден 2 тонна эмес, сиз тең эсе малинанын аралыгын жоготуп атасыз. Бул жерде 2 тонна эмес, бул жерде 1 тонна малина алууга туура келет. Демек, бул размердеги бул размер тең эсе акча аз түшүп атат дегенди билдирет. Көңүлүңүздөрдү чыгаша жана киреше бөлүмүнө бурайлы. Эң биринчи биз жерди айдап алдык, даярдап алдык, кык төктүк, көчөт сатып алдык. Караңыздар, канча расход кетти бизге. Жерди айдашыбызга 500 сомдон 1000 сом. Бул 10 сотык жердин айдоосу. Кык төгөбүз жерге 2 камаздан 3 камаз 15-20 тоннага чейин кык салсак болот. Кыкты биз 5000 сомдон 15000 сомго чейин алдык. Эгер 1 камазды 5000 сом дей турган болсок, анда 15000 сом акча болду. Көчөттү кандай көчөт алдык? Бул манилүү. Көчөткө 30.000 сомдон 300.000 сом ажыраттык. Эгер марайыл ала турган болсоңуз, анда 300.000 сомдон ашык акча болду. Эгерде өзүбүздүн жөнөкөй сортторду эге турган болсоңуз, бул 30.000 сомдон тегерек болду. Бул орто эсеп. Азык минералдар. Сөзсүз жерге азык берилет. 2000 сомдон 3000 сомго чейин биринчи жыл азыраак берилет, анан жылдан жылга көбөйөт. 2000 сомдон 3000 сом. Бул биринчи жылдагы тиккендеги кеткен расходду эсептеп чыктык. Мында бизде 50.000 сомдон 350.000 сом акчаны түздү. Эми киреше бөлүгүнө келели. Биринчи жылы сиздин карашыңызга баглык, кандай карайсыз? Биринчи жылы көчөт эгер начар карасаңыз, анда эч канча сизге түшүм бербейт. Биз бул жерде ар бир көчөттү 30 граммдан 70 грамм мөмө берет деп орто эсепте эсептеп алдык. Эгерде 70 граммдан мөмө бергенде 1660 түп көчөт бизге бир жылда 100 килограммдан ашык мөмө берди. Биз 116 килограмм деп айттык. 200 сомдон малина күзүндө 200 сом болуп атат. Быйыл 300 сомго чейин чыкты. Биз орто эсеп менен 200 деп алдык. Бул күзгү малина. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар, бул күзгү малина. 200 сомдон болгондо бул биринчи жылда сиздерге 23.000 сомго чейин техникалык түшүм берди. Муну жок эле деп койсок болот. Себеби биринчи жылы түшүм үмүттөнбөй эле коюшубуз керек, бирок баары бир мөмөнү берет. Экинчи жылдан күчтөнүп калат, тамыр отурат. Малинанын бериши көбөйөт. Ар бир түп малина 400 граммдан малина берет деп алдык. Биз бул жерде 4 килограмм же 6 килограмм деп эсептебедик. Болгону кийинки жылга малина 2-ге көбөйөт. Себеби астынан жаңы өсүндү чыгат. 2320 штук малина болду деп эсептеп ала турган болсок, анда 400 граммдан бергенде бизге 928 килограмм. Мындайча айтканда 1 тоннага жакын чамалаш малина берди. 200 сомдон сата турган болсок, бул 185.000. 600. Балким 200.000 сомго чейин пайда көрсө болот экинчи жылы. Үчүнчү жылы малина кадимкидей күчүнө келди, күчтөндү, азык зат алуусу да жакшырды. Эң күчтүү малина бак 400 граммдан ар бир түп мөмө бергенде, бизде бул жерде ошол жылы дагы 2ден чыкканда мынакей 5000 түп малина болуп калды 10 сотукта. 5000 түп малина 400 граммдан бергенде бизге 2 тонна малина берип атат. 2 тонна. Бул сиздин карашыңыздан сөзсүз көз каранды. Эгер жакшы караган болсоңуз, андан да көп бериши ыктымал. Өзүбүздүн практикабызда көрүп келатабыз. Именно өзүмдүн практикамда
2 тонна малина алган учурум болгон. Болгондо дагы жөнөкөй өзүбүздүн жергиликтүү малинадан. 2 сомдон сата турган болсок, демек 2 тонна малина 400 000 акчаны берип атат. Малина тегип аз жерден көбүрөөк киреше тапса болот. Эгер сизде жериңиз көп боло турган болсо, 1 гектарды ошо карап чыгарсаңыз болот. Мына туугандар, сиздер менен малинанын киреше бөлүгүн дагы айтып түшүндүрүп кеттик. Бул орто эсеп. Балким андан сиздер азыраак, балким көбүрөөк чыгарарсыздар. Мына ушундай туугандар. Мына туугандар, биз сиздер менен бүгүн малина өстүрүү боюнча азыраак алым салат кылдык. Малина бул аз жерден көп түшүм алууга мүмкүн. Бул бак сыяктуу эмес, мындан тиккен жылыңыздан баштап түшүм бере баштайт, андан 2-чи жыл күчөйт, 3-чү жыл эң күчтүү мезгили болот. Мына ушул малина тигип, өзүңүздүн бизнесиңизди баштасаңыз болот. Сиздерге ийгилик каалайм, тинч аман болуңуздар.